Айт намаз окуганга чейин курбандык союп ала турган болсо, курбандык сойгон убакта этин эмне кылабыз жана терисин эмне кылабыз деген маселелер көп суралат. Курбандыгыңыз жаныңызга келет. Кээ бир риваятта айтат, сизди көтөрүп Сирот көпүрүгүнөн жаннатка өткөргөнгө чейин чогуу болот дейт. Мына келе жаткан бир жуманын ичинде эмне амалдарды жасашым керек? Көзүнү көрдү союбасаң айлана берсе бир жерде, же жолду көрүп сени Сирот көпүрүгүнө апара албай башка жака кетип калса, же болбосо жөн эле үйдөгүлөргө эт керек болуп калды деп кой сойсоңуз, аны эт деп айтат. Ал эт болду. Сооп болбойт, жөн эт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, ал күнү башка амалдардын кандай амалын жасаганың, бирок ал күнгө жетпейт. Чында малды эмне күнү, эмнеге малды союбуз? Эми курбанчылыкты кимдер мууздайт, кимдер жасайт? Алдыбызда келе турган амалдардын бирөөсү урматтуу бир тууган курбандык. Чалуу же болбосо курбан айт майрамын майрамдоо. Жөнөкөй эле бир кой сойсоңуз үйгө конок келгенде, же болбосо жөн эле үйдөгүлөргө эт керек болуп калды деп кой сойсоңуз, аны эт деп айтат. Ал эт болду. Сооп болбойт, жөн эт. Ошону эртең курбан айт күнү сойсоңуз, курбандык болот. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканда, кайсыл адам айт намазын окуганга чейин курбандыгын союп алса, аныкы курбандык болбой калды, аныкы эт болуп калды. Курбандыкты айт намазынан кийин союш керек. Демек, нени айтып жатат Пайгамбар алейхиссалам? Жөн эле бир койду союу маселеси өз убагын таап, жакшы ниет менен кылсаңыз, чексиз сооп болуп кетет да. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат курбандык туурасында: "Ма амила ибну Адам", адам баласы курбан айт күнү кылган сооптуу амалдардын ичинен эң жакшысы, эң сүйүктүүсү курбандык чалганы дейт. Аллах ыраазылыгы үчүн курбандык чалганы эң сүйүктүү амал дейт. Бир койду алдыңыз, эми көп болсо 15 000 сом болор. Бирок ошону мууздап коюңуз, Аллах ыраазылыгы үчүн деп койду курбанчылык кылып, үйүңүзгө эт кылып жыйып алсаңыз дагы Аллахтын алдында ушунчалык көп соопко ээ болосуз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, ал күнү башка амалдардын кандай амалын жасаганың, бирок ал күнгө жетпейт. Хатым Куран кылыңыз ал күнү. Кечке чейин ибадат кылың, түнү менен ибадат кылың, бирок курбанчылык сойгонго жетпейт. Эмне үчүн? Ушул күн дайындалган курбанчылык сойгонго да. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, бул күн курбанчылык кылып коюп ушунчалык кымбат амал. Ва иннаху ла яти яумал киямати биқуруниха ва азлафиха ва ашариха. Сойгон курбанчылыгыңыз кыяматта мүйүздүү болсо мүйүзү менен, туяктуу болсо туягы менен, ал жүндөрү менен толук бойдон келет. Тагыраак айтканы, сиз сойгон курбандыгыңыз кабырда чыкканда, адам кыяматта тирилип, кыяматта адамдар кабырдан турганда, курбандыгыңыз жаныңызга келет. Кээ бир риваятта айтат, сизди көтөрүп Сирот көпүрүгүнөн жаннатка өткөргөнгө чейин чогуу болот дейт. Кээ бир уламалар айтат, кыяматта жүнү менен, мүйүзү менен, туягы менен келет дегендин маанеси толук сообу менен келет дейт. Толук сообу менен келет дейт. Эми элестетиңиз, ошол үчүн курбанчылык союп жатканда айыптууду сойбогула дейт да. Аксакты союп койсоң, эртең кыяматта кабырдан турганда сеники аксап турса баса албай. Кыйын болот да. Аксап турсачы. Көзүнү көрдү союбасаң айлана берсе бир жерде, же жолду көрүп сени Сирот көпүрүгүнө апара албай башка жака кетип калса. Арык болсо сизди көтөрө албай калса. Анан өкүнөсүз да, аттиң ошол күнү мен бир төөлө союп койбопмун, чалкалаган бойдон кетмекмин азыр депчи. Болбогондо бир чоң бука союп коймокмун, азыр мингенин ушу элдин алдыда өтүп кетип калмакмын депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сиздин кылып турган курбандыгыңыз эртең сиз кабырдан көзүңүздү ачып турганыңызда алдыңызда болот. Кандайды сойгон болсоңуз да ошондой. Ошондуктан уламалар айтат, курбанчылык кыла турган малыңыз айыптардан таза болсун.
баса албай турган арык болбосун. Алысты көрө албаган көр болбосун. Бир бутун жерге кое албаган аксак болбосун. Кулагы дагы көбүрөөк кесилип калган айыптуу болбосун. Жарымынан көбү кесилип калса айыптуу деп саналат да. Айланбаш жинди деп коет, ошондой болуп калбасын. Баягы бир айланбаш деп коет го, койчулар билет. Бир жерде эле айлана берет, түз баса албайт. Эртең сизди кыяматта көтөрүп алып бир жерде айланып эле турса, болбой калат да. Ошондуктан ушундай бир малды союңуз, ал малды элестетип туруп, эртең кыяматта мага келет. Хадисте пайгамбар алейхиссалам айткан, ал келет. Эми келип не кылат сизди? Сизге жардам бериш үчүн гана келет. Айыптуу болуп, өзү кемчилдиктүү болуп турса, ал өзү жардамга муктаж болгондо сизге жардам бере албай калат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ниет кылалык, мен курбанчылык соём депчи. Курбанчылыкка ниет кылалык. Кыямат күнү ушинтип келет. Арык болсо арык бойдон, семиз болсо семиз бойдон, мүйүздүү болсо мүйүзү менен келет. Албетте кээ бир өлкөлөрдө мүйүздүү кочкорлор жактырылган болсо, кээ бир өлкөлөрдө мүйүзү жок жактырылат. Бирок бул хадистин мааниси өзүңө эң жакканын курбанчылык кылгының дегенде. Курбандык кылып койду мууздаганда, койдун каны, жаныбардын каны жерге жеткенге чейин Аллахтын алдында өтө чоң даражага ээ болот дейт. Ал деген мындай карасаңыз, жаныбарды мууздаганда чыккан каны арам, жесе болбойт, нажас. Аны жууп төгүп салат. Бирок Аллах ыраазылыгы үчүн болгондуктан ошол нерсеге да сууп аласыз да. Бул дүйнөдө аны жебейсиз, ичпейсиз, төгүп саласыз. Бирок Аллахтын ыраазылыгы үчүн болуп, Аллах белгилеген күндө болгондуктан ушунчалык чоң сууп аласыз. Аны айткан эмес да. Аллахтын алдында бийик даражага жетет, жерге түшкөнгө чейин эле депчи. Фатибу биха нафсан. Ошондуктан курбанчылыкты союп, нафсиңерди тазалагыла деген мааниси бар. Экинчи мааниси, курбанчылыкты сүйүп, мухаббат кылып туруп, жакшы көрүп сойгула дейт. Мисалы бир адам курбанчылык сое турган болгондо, мисалы караса бардыгы союп жатат. Анан элдин арасында адат бар го, курбанчылыгын чогултуп барып меште бөлүп жеп алат. Мен сойбосом уят. Элдердин баары карап турат. Мен да союп коеюн эми деп союп койбогула дейт да. Балки аны эмне кылып союш керек? Аллахтын өкүмү экен. Ушунун себебинен менин эмне кылам, сооп алам кыяматта деп сүйүнүп туруп курбанчылык кылгыла дейт да. Экинчиси, курбанчылык кылган убакта ошону менен нафсиңди тазала дейт. Нафсиңди тазала дегендиги мындай түшүнөлүк, урматтуу бир туугандар. Курбанчылык деген сөз араб тилинен курб деген сөздөн алынган да. Курб деген сөздүн мааниси жакындатуу деген, жакындык пайда кылуу дегени да. Демек бул маселе курб дегени эмне нерсени айтабыз? Ар бир Аллахка пендени жакындата турган, Аллахтын ыраазылыгына бизди жеткизе турган ар бир амалды курб деп айтса болот. Намазды дагы курб десе болот. Себеби бизди Аллахка жакындатат, Аллахны ыраазы кылат. Орозо дагы, зекет дагы бардык амалдар эмне кылат? Бизди Аллахтын ыраазылыгына жеткизет. Бирок башка амалдарды курбан дебестен өзгөчө келип ушул 10-Зулхижжа күнү бир жаныбарды Аллахтын ыраазылыгына арнап мууздасаң, ошонун аты курб болот, башкалары курб болбойт. Себеби мындай экен да. Намаз окуган адам сыртынан акылың менен карасаң, Аллага жакындап жатат деп айта аласың да. Неге? Себеби ибадат кылып атат, өзүнү төмөн алып жатат. Же болбосо медицинадан айтат, ден соолугу чыңалып жатат депчи. А эгерде орозо тутсаң деле акылың менен туура деп айта аласың. Зекет берсе дагы адамдардын акылы айтат туура дейт. Кедейлерге жардам болот да, эми байлар кедейлерге жардам берип туруш керек да. Ыймансыз дагы муну түшүнөт. Байлар кедейлерге жардам берип туруш керек, туура жакшы кылыптыр дейт. Бирок курбанчылык кылганда неге десең, анын барго философиясын таппайбыз да, не себептен биз мал соёт экенбиз? Малда эмне күнөө? Кээ бирге адамдар айтат да, малда не күнөө айт болуп жатса депчи. Чында малда эмне күнөө? Эмнеге малды соёбуз? Малда күнөө эмес, бизде күнөө. Эмне үчүн? Себеби биз барго мал дүйнөнүн арасында жашагандыктан мал дүйнөнү жакшы көрүп алабыз. Мал дүйнөгө тартылып калабыз. Ошол үчүн бир курбанчылык тап келип койду өзүң сойсоң, Алла үчүн сойгондо малың кетет.
Себеби Ибрахим алейхиссалату вассаламдын окуясынан алынган. Сахабалар келип сурады: "Ey Аллахтын элчиси, ма хадигил адахи?" Бул курбанчылык деген эмне деген? Бул кайдан келип чыккан? Биз түшүнбөй жатабыз. Жөн эле бир койду союп койсоң, шунча көп сооп болот деп жатат дегенде, Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Бул суннату абикум Ибрахим. Ибрахим алейхиссалам атаңардын калтырган сүннөтү" дейт. Ибрахим алейхиссалату вассалам эмне кылган? Баласын жакшы көргөндүктөн Аллах Таала эмне кылган? Баласыны мууздаганга, курбанчылык кылганга өкүм берген. Ибрахим алейхиссалату вассалам бул өкүмдү түшүдө көрдү. Ошол үчүн эмне кылды? Ибрахим алейхиссалам барып мууздамакчы болгондо баласына болгон сезимдери бир аз өчтү. Бүт эми баламдан ажырайт экенмин дегендей. Дал ошондой биз дагы койду мууздаганда койдо күнөө эмес, уйда күнөө эмес, ошону жакшы көргөн бизде күнөө. Ошону менен биргеликте биз жаныбарларга, дүйнөдөгү болбогон байлыктарга болгон сүйүүнү чыгарып салалы деген ниет менен мууздаш керек дейт да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, уламалар айтат: эгер курбандык кыла турган жаныбарыңды эртерээк үйүңө алып келип, аны карап, өзүң багып, жакшы көрүп калгандан кийин сойсоң, аябай жакшы болот дейт. Эмне үчүн? Чындап Алла үчүн сүйүүдү мууздагандай болосуң дейт да. Алланын өкүмү инсандын жашоосуну бузуш үчүн эмес, куруш үчүн. Алланын өкүмү инсандын жашоосун бузбайт. Ибрахим алейхиссалам баласын сойдурган жок. Балки аны пайгамбар кылып койду, бирок бир куруп өзгөртүш үчүн да. Ошол үчүн иншалла биз дагы ниет кылалык, иншалла курбанчылык соебуз деп. Сахабалар сурап калды: "Ey Аллахтын элчиси, макул курбанчылык соёт экенбиз. Ва малана? Бизге эмне деген сооп болот? Биз кандай ал сооп алабыз?" десе, ар бир жүнүгө бирден жакшылык сооп аласың дейт. Элестетип көрүңүз, ар бир жүнүгө бирден сооп аласың. Дагы бир хадисте келет: ар бир тамчы каныга бирден күнөөң кечирилет дейт. Андай болсо, биз эгер жүндү кой алып, же болбосо чоңураак болсун деп бир кой алып, уй алып же төө алып сое турган болсок эмне болот? Ошончо көп канчыкса күнөөлөр ошончо көп кетет. Анын жүнү канча көп болсо, ошончо көп даража жана сооп берилет. Аллах баарыбызга ушул нерсеге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ниет кылалык иншалла. Эми курбанчылыкты кимдер мууздайт, кимдер жасайт? Шариатта бай деген адамдар курбанчылык кылат. Шариатта бай деген инсандар, шариат термининде мынтип айтылат: алтындын баасы менен нисапка же күмүштүн баасы менен нисапка жетсин. Албетте ошондой эле кайсы бир адамдын 30 уyu болсо же 40 кою болсо же 5 төөсү болсо, бул инсандар дагы курбанчылык кылуу милдет болот. Эмне үчүн? Себеби ушул байлыкка ээ болгон адамдарды шариат муну бай деп санайт. Эгер мындай байлыгы болбосо, анда ал инсан курбандык кылбаса боло берет. Ал курбандык кылыш ага важип эмес. Эмне үчүн? Себеби Аллах Таала майрам, сүйүнүчтүү күндү бардыгына тең болсун үчүн байлар сойгуладагын, этиңердин кээ биркисин кедейлерге бергиле, аларга да байрам болсун, алар дагы сүйүнсүн, силер дагы сүйүнгүлө деген маанида. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, курбандык сойгон убакта бай адам болушу, мусулман, балакатка жеткен, эркин жана мусафир болбогон муким адам болушу бул шарт. Андан кийин курбандык сойгон убакта этин эмне кылабыз жана терисин эмне кылабыз деген маселелер көп суралат. Этини уламалар айтат, өзүңүздүн жашооңузга карайсыз. Жашооңузда ар дайым эт жеп эле жүрөсүз, жашооңуз жакшынакай боло турган болсо, көбүрөөк садака кылсаңыз сооп болот. Үй бүлөңүз көбүрөөк боло турган болсо, аларга көбүрөөк бүгүн тамак аш берип, калганын алып койгосо жакшы болот. Эң жакшысын уламалар айтат, 3кө бөлгүлө. Бир бөлүгүн алып кой, бир бөлүгүн садака кыл, бир бөлүгүн ошол күнү адамдарга бергениң дегенди айтышаттыр да. Ал эми терисини боло турган болсо, аны бирөөгө садака кылуу керек, аны сатып акчасыга бир нерсе сатып алып жесе болбойт. Эгер терисин сата турган болсо, анда аны ар дайым колдоно турган бир буюмга алмаштырып коюу керек. Айт намаз окугандан кийин курбандык кылсак болот. Айт намаз окуганга чейин курбандык союп ала турган болсо, ал курбандык деп саналбай калат шаарда курбан айт окулган жерлерде. Же болбосо мынтип түшүнөлү, кайсыл жерде курбан айт намаз окулса, ошол жердекилер айт намаздан кийин соет. Ал эми кээ бирки айылдарда курбан айт намаз окулбаса, ал жерде намаз окулбаган болсо, анда таң аткандан кийин сое берсе болот.
Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, курбанчылык сое турган малыбызды жакшылап карайлык, айыптары болбосун. Себеби аракет кылып, мээнет кылып курбандык сойсоңуз, ал айыптуу болуп кала турган болсо, ал жарабай калат. Себеби караң, жакшы көргөн затыңа жаман нерсени белек кылбайсың да. Аябай сен үчүн кадырлуу, кымбат адам болсо, ал үчүн эң жакшы нерсени апарып садака кыласың. Өзүңдөн ашып калганды бербейсиң, ашып калган кешиктерди, калып калган нерселерди адам кымбат затына бербейт. Ошондуктан Аллах Таала үчүн курбанчылык кыла турган жаныбарыбыз биз үчүн кымбат болгону, жакшы болгону эң жакшы болот. Аллах Таала баарыбызды ушул курбан айтка барганга чейин насип кылган болсун.